Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatly mekendештерим, момын мусулман бир туугандар. Alhamdulillah, Алла Таалага өтө көптөгөн шүгүрлөрдү, көптөгөн мактоолорду айтышыбыз керек. Учурда динибиз өлкөбүздө аябай абдан өркүндөп, дин менен жашап, дин илимин алгандар өтө көбөйүп жатат. Буга Алла Таалага өтө көптөгөн мактоо шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Мындан 15 жыл мурда, 20 жыл мурда өлкөбүздөгү диний акыбал кандай эле, азыр кандай болуп турат, баарыбыз көрүп берип турабыз. Бирок ошондой болсо дагы динибиз өркүндөп өскөн сайын, илим алгандар көбөйгөн сайын, ар кайсы жерден ар ким илим алып келип, ар кайсы жерден билим алып окуп, учурда жааматташып, бөлүнүп жарылгандар да болуп жатат. Бул тууралуу дагы бир аз айтып кете турган болсок, бир үлгү катары, бир мисал катары бир окуяны айтып кете турган болсок, бул да китептерде жазылып келген. Көзү көрбөгөн сокур адамдарды чогултуп, ошолорго бир пилди алып келип, пилди кармап көргүлөчү. Могу пил кандай нерсе экен, кандай макулук экен десе, бирөө келип пилдин баягы узун мурдун кармап, пил деген узун болот экен. Экинчиси келип баягы пилдин кулагын кармап, пил бул жалпак болот турбайбы? Бирөө келип пилдин бутун кучактап, пил аябай семиз болот экен дейт. Эгерде ошол көз көрбөгөндөрдүн баардыгы ошол ойлорун бириктирип, пилдин ушундай узун мурду бар экен, жалпак кулагы болот экен, буту семиз экен деп ойлорун бириктирип, максаттарын бириккенде пил кандай экенин оңой эле билип алышмак. Бирок ар кимиси өзү билгенин туура деп, пил ушундай болот экен деп туура эмес түшүнүккө келип калды. Учурда жааматташып аткандар, мен тиги жааматтанмын, мен бул жааматтанмын, мен тияктан окуп келдим, мен бияктан окуп келгендим, бияктан окуп келдим дегендерди да ушуга салыштырсак болот. Ар ким өзү түшүнүп окуп билген нерсеси эле дин деп, башкалардыкын туура эмес деп жатат. Эгерде ошолор жааматташкандын ордуна баардыгы биригип алып, бир акыйкат издеп, бир дин үчүн, диндин бир туура бир нугуна келеличи, бир туура дин менен жашайлычы деп баардык максаттарын бириктиргенде, туура динди Алла Таала Куранда айтып кеткен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерине риваят кылып таштап кеткен осуяттар аркылуу туура дин менен жашаганды, туура дин деген кайсы экен тез аранын ичинде эле жетип алышмак. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, айта турган сөз, бөлүнүп жарылуу бул эч качан бир ийгиликке алып келбейт. Бөлүнүп жарылуу, жааматташуу, мен билем, сен билбейсиң деген бул тескеринче диндегилердин эмес, динсиздердин сыпаты болуп эсептелет. Өзү кайсы жерде акыйкат болсо, ошол ар дайым жеңишке жетет. Биз көппүз, биз жеңишке жетебиз деген бул динсиздердин жолу. Динсиздер ойлойт, биз көппүз, биз жааматыбызды көбөйтүп ала турган болсок, биз ийгиликке жетебиз дейт. Бирок динибизге келе турган болсок, динибизге ким ийгиликке жетет, ким акыйкатта болсо, ошол ийгиликке жетет. Ал эми акыйкатка келиш үчүн, акыйкатты табыш үчүн мусулмандардын башы биригиш керек. Качан мусулмандар бириккен болсо, бир жаамат боло турган болсо, Алла Тааланын рахматы, Алла Тааланын жардамы ошол жаамат менен болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин көп жерлеринде ынтымак биримдикке үндөгөн. Алла Таала да Куранда бөлүнүп жарылышуулуктун кандай зыяны бар экенин, анын бүт бар нерсесин айтып кеткен. Ошондуктан мусулман бир туугандар, кадырлуу мекендештерим, сиздерге кайрылып жатабыз. Бөлүнүп жарылуудан сактанайлык. Өзүбүз түшүнгөн, өзүбүз билген нерсени гана дин дебейлик. Ар кимибиз билген нерсебизди, окуган нерсебизди бириктирип, бир дин үчүн бир аракет кылып кое турган болсок, акыйкатты тез эле таап алабыз. Ошондуктан мусулман бир туугандарым, биз бөлүнүп жарылбайлык. Алла Тааланын китебине, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө келелик. Иншалла мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү, Алланын китеби менен бизди бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бактылуу кылат. Бул дүйнөдө да бактылуу жашоо өткөзөбүз, ахиретте дагы түбөлүктүү бактылуу жайларда болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринин биринде айткан, мусулмандын иши өтө таң калыштуу дейт. Ага бир кыйынчылык келсе дагы сооп ала берет, бир жыргалчылык келсе дагы сооп ала берет. Ал кандай десе, кыйынчылык келе турган болсо сабыр кылат, ага дагы сооп алат. Бир жыргалчылык келе турган болсо шүгүр кылат, ага дагы сооп алат дейт. Мына акыйкат дин ушул. Эгерде баарыбыз сабыр менен, сабыр кылып, Алла Таала шүгүр келтирип, бир максаттарыбызды, ойлорубузду бириктире турган болсок, акыйкатты, туура жолду тез эле таап алабыз. Иншалла Алла Таала эч кимибизди туура жолдон ажыктырбасын. Баардыгыбызды Куранда кайсы дин айтылган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүндө кайсы туура жол айтылып келген болсо, ошо менен жашашлыкты, ошо менен өмүр өткөзүштү Алла Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Айтылган сөздөрдү буга чейин деле укканбыз, мындан кийин канчасын угабыз. Ошолордун баардыгынан Алла Таала пайда ала турган инсандардын катарына кошкон болсун. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим.